Нургүл Чойбекова Дурдана. Бала кезинен бери эч кимден мээрим көрбөгөн Сауле айланасындагы бардык адамдардын, Дурдананын кайын журтунун үзүлө түшүп турмуш жолуна аттануудагы салт санаага ылайык бир кыйла жөрөлгөлүү иштерди моюндарына алып, милдеттүүдөй күйүп-бышып, өз кызындай узатып аткандарына толкунданып турду. Дурдана менен Шамил келген конокторду жай-жайларына отургузуп, Сауленин жаш кыздай кулпуруп турганына чекеси жарыла сүйүнүп жүрдү. Кадырдын туугандары коллективи, Сауленин төркүнү, Мүзүр атанын туугандары, ишкананын жумушчулары толук келишип, той шаңдуу салтанаты менен башталды. Тойду алып баруучу казак жигити коноктор орун алып жатышканда элдин маанайын көтөрүп, жагымдуу ырын тартуулады. Ала тоо коюнунан келген аруу, жарк этип караганың эмге дары, мөп-мөлтүр жанарың-ай, жазыдыр жамалың-ай, калдым-о тил ката албай, карагым-ай. Шатыраган кол чабуулар, чын жүрөктөн чыккан каалоолор жубайлардын көңүлүн толкутуп, улуулардан улук кептер, карылардан калыс кептер айтылып, тойдун шааниси көркүнө чыгып, Сауленин карегинен сызылып жаш агып, сызда калган, музда калган, аш жүргөн, ток жүргөн күндөрүн эстеди. Кадыр экөөнүн жанында тикесинен тик турган Мүзүр менен Мариянын караанына арчадай өмүр тилеп турду. Сезимтал Дурдана да Сауленин аккан жашын, жүрөгүнүн кубанып да, сыздап да турганын жон териси менен сезип жатты. Мүзүрда Саулени алгачкы жолу бомж аялдар менен жүргөн жеринен ээрчитип келгендеги күнүн көз алдына келтирип, Ташбоор энесинин кылганы да өз перзентин балдар үйүнө өткөргөн. Кудайга шүгүр, өкмөт өлтүрбөй этин катырып бала кылган деп каалоо сөздөр айтылган сайын Мария экөө тең көздөрүнө жаш алып атты. Элдин батасын алып, Саулени тараздан таластын кара бурасына узатышып, Кадырдын ата-энеси Айлынын да батасын алып, бир жумадан кийин кайтышат деп, Мүзүрдүн үйүнөн да даам ооз тиип сапар алышты. Дурдана канчалык кызмат кылса да чарчаганды билчү эмес. 2 кабат болгондон бери бат эле чарчап, бутун тарта албай уктап калганын өзгөчө Шамил таң калат. Эч кимиси ойготпостон ишкананын жумушун көздөй жөнөшөт. Өзү жалгыз үйүн иреттеп коюп телевизор көрөт, кайынсиңдиси менен кенен сүйлөшөт. Түшкү тамакка Шамил ишканага чакырат. Эл менен, коллективиң менен тамактанып кет деп. Кээде машинасын айдап барып калат. Көп учурда үйүнөн эле ар түркүн тамактарды жасап, кошунасы, өзү урактуу уйгур келин Зухраны чакырып алат. Тойдон кешикпер деп жүргөн Зухрага тамак даярдап жатып, телефонуна кайра-кайрадан маалымат келип атты. Шамил көбүн эсе «Жан кандайсың, эмне кылып атасың?» деген СМС жибере берет. Дурдана да эринбей эмне кылып атса да сүрөткө тартып, же видео кылып жөнөткөндөн тажабайт. Ошондой эле күндөгү Шамилдин жиберген билдирүүлөрү келди окшойт деп, дивандын үстүндөгү телефонуна шашып кетти. WhatsApp'ын ачып эле, ашканадагы повар болуп иштөөчү кызды арт жагынан кучактап турган Шамилдин сүрөтүн көрүп, көз аңтарыла кайрадан карап, бирде телефонун ордуна ыргытып ийип, кайрадан алып карап жинди болуп кетейин деди. Оюна ар кандай ойлор келди. Өткөндө эле кийими түктөгөн бир эже, менин күйөөм боюмда болгондо эле мени карабай, жаныма жаткысы келбей калат. Анын үстүнө доктурлар боюңарда барда күйөөңөрдөн алыс болгула дейт эмеспи? Өзгөчө курсагым чоңоюп келатканда күйөөм үйгө жолобой калат деген сөзүн кулагы чалып калган. Бирок ал эжесинин сөзүнө анчейин кошулган эмес. Өзүнүн күйөөсү башынан эле аягы суюк неме чыгар. Менин Шамилим эч убакта мени эч кимге алмаштырбайт деп эле ал жердеги кээ бир кыз келиндердин да сөзүнө кошулбай, ичинен гана ойлонуп, Шамилге зор ишеничи бар экенине күмөн санаган эмес. Кошуна келинди чакырып койгон Дурдана ою оңго бөлүнүп, менин күйөөм чын эле ушундай кадамга барабы? Жок, ишенбейм. Шамил эч убакта менден бөлөктү сүйө албайт. Ал мени эч кимге алмаштырбайм деген болчу. Айдын жарык түнүндө ай жылдызды күбө кылып, Дурдана, сен бир гана мендик, мен бир гана сендикмин дебеди беле?
Ал менден наристе күтүп атат. Күн санап күтүп атат. Ал эми бул сүрөттү ким жөнөттү мага? Деп кайрадан телефонун колуна алып, кайрадан ал сүрөткө үңүлө карап, ашпозчу кыздын артынан келип, чоочутуп же ойноп, эркелеп кучактагандай, ал кыз да ойноп аткандай жер карап турат. Баса, ал кызды жакында эле күйөөсү менен ажырашып келди деп атышкан. Себеби күйөөсү кара курай чегип алып жинди болуп кетмеби бар экен. Колуна эмне тийсе токмоктоп жүргөнүн, ата-энеси бир күнү кызыбызды өлтүрүп коет деп ажыраштырып, сот аркылуу тынышкан деген айдын кептерди Гүлзар эжекесинен укканын эстеди. Зухра келин Дурдананын үйүнө жакындаганда эле тамактын жыты буруксуп, кичинекей борсулдак күчүгү борсулдап, үйүнө киргизгиси келбей, жаналы калбай, эки кулагын шалпаңдатып, аппак жүнүн серпип, Зухра менен кичинекей кызына абдан эле сез көрсөтмүш болду. Дасторконун жайнаткан Дурдана кошуна келинди алсаң, жесең деп элпек кыймылдап тейлеп жатканы менен, жүрөгүнүн башына сайылган кара тикен кабагын карыштырып, жүзүн капалуу кылып, көңүлүн ренжитип жиберип атты. Зухра келин да Дурдананын санасы тынчыбай, кабагында кимдир бирөөгө таарынгандай суздугу бар экенин байкады. Жылмайып сүйлөсө да, көңүлүнүн түпкүрүндө кандайдыр бир капалык жаткандай сезилди. Ичи өрттөнүп турса да, кошуна келинге тышынан жылмайып, кичинекей наристесине барпыраган көйнөктү белекке берип көңүлдү узатты. Мынчалык жүрөгү уулана тургандай эмне болгонуна өзү да таң бере. Эмнеси болсо да кечинде сүйлөшөйүн. Кайната кайненем биздин ортодогу жагымсыз көйгөйлөрүбүздү укпашы да, билбеши да керек деп, сабырын кармап, кечки тамагын жасап күтүп отурду. Сырттагы короонун дарбазасы ачылып, адегенде эле Шамил, анын артынан Мүзүрдүн машинасы кирип келди. Шаңкылдаган кайненесинин үнү Дурдананын көңүлүн кубантып, «Дана, мен сага кененирээк көйнөк алып келдим. Өзүң тиккенден башка да базардын көйнөктөрүнөн кий да, Дана», деп Дурданага кийгизип көрүп, көңүлү тынчып отуруп калды. Кайнатасы менен Шамил да сырттан жайдары киришти. Шамил: «Дана, бүгүн эмне тамак жасадың?» «Бүгүнкү тамагым тооктун этинен жасалган 5 бармак. Апамдын кан басымы көтөрүлүп атпайбы? Ошондуктан бүгүн кайнатылган шорпу ичесиздер», деп тамакты алдыларына сунуп, өзүнө бир аз куйду да, өткөндөгү талгак болуп жүргөн кезиндегидей колунун учу менен гана тамактан алмыш болуп ойлонуп отурду. Тамактан кийин өзүнүн жасаган булочкалары менен ата-энесинин тамшанта чайын берип, алардын батасын алып жатып, кайнатасынын «Аман эсен көз жарып ал» деген батасын алды. Ошол учурда кайненесинин «Тиги бизде иштеген кызчы ким эле аты?» деп Шамилге карай жооп узатты. Шамил: апа, тиги Дурдана айылына коңшулаш жашаган Мадинаны айтып жатасызбы? Ооба балам, басып баратып эле ашканадан кулаарына аз калыптыр го. Сен аны кармап калбасаң, байкуш кыз чалкасынан түшмөк экен да. Ооба апа, мен жаңы эле тамагымды ичип ашканадан чыгып баратсам, менин алдыма кулап кала жаздады. Башы айланып кетти окшойт. Мен алдымда кетип баратып эле колунан идиштеринин түшкөнүн да өзү сезбей калды. Көтөрүп барып Гүлзар эжекенин кабинетине жаткырып койдум. Ошол замат эле кыздар тез жардам чакырып ооруканага алып барышса, боюнда бар экен да. Идиш жууп аткан Дурдана ишканада кандай окуя болгонун, эмне себептен Шамил ал кызды кучактап калганын жанатан бери угуп отуруп, өзүнүн сабырын сактаганына, жаратканга миң таазим келтирип отурду. Көз ачып жумганча бир жума өтүп, Кадыр агай Саулеси менен колдоруна гүл кармап сырттан кирип келишти. Кечки тамакка жаңы отуруп, Шамилдин ата-энеси тиги ашканадан эс учун жоготкон кыз жөнүндө кеп кылып, Мүзүр ата ал кызга да боор оруп, айлыгын көбүрөөк чыгарып, иш убактысын 2 саатка азайтып, жеңилдик беришин, декретти көргү биздин ишкананын уставында жалгыз бой энелер үчүн кайра иштелип чыккандыгын Шамилдин эсине салып, эртеңден баштап Мадинага көңүл буруусун сунуштады. Мария жубайы Кадыр Саулеси менен дасторкон үстүндө Мүзүр атанын жетекчилигинде канчалык иш ийгиликтүү жүрүп, канчалык деңгээлде башка өлкөлөр менен соода кылышууда алаканын ишке ашып жаткандыгы, жумушчулардын зор эмгегинин натыйжасы болуп атканына баа берип отурушту. Ошондой эле ишкананын профсоюз уюмун жетектеген
Ольга Петровна Красноярскидеги жалгыз уулу чакырып жаткандыгына байланыштуу жумуштан кетип аткандыгын, анын ордуна Сауленин күйөөсү Кадырды алып жаткандыгын, ушул күнү үйүнө ушундай жакшы жаңылык айтуу үчүн чакыргандыгын, үй бүлөсүнүн тегерек столунда айтууну туура көргөндүгүн билдирди. Мария эже баш болуп алакан чаап, Дурдана менен Шамил бири-бирине алакандарын ээстеп тийгизишип, атасынын сунушуна да, буйругуна да чекелери жарыла сүйүнүштү. Мүзүр ата дагы бир нерсени кошумчалап, Кадыр агайдын жумушуна тоскоолдук кылбайбыз. Өзүнүн иштеген окуу жайында өз ишин да уланта берет, бизге да жетише алат деп ойлойм. Эң негизгиси, жумушчулардын суроо талабын канааттандырып турса эле болду. Иштин көзүн таап кетериңе ишенем, деп Кадыр агай менен кол алышып куттуктап, Сауле экөөнө үй бүлөлүк бакыт, ынтымак тиледи. Аппак жоолук ак жүзүнө жарашып, жашы 45тен өтүп калса да, дене мүчөсү сымбаттуу, бойлуу Сауле Мүзүр атасынын дагы бир баа жеткис адамгерчилигине чексиз ыраазы болуп отурду. Эртеси Мүзүр ишкананын жумушчуларына дем алыш жарыялап, 17 жылдан бери тынымсыз ак иштеген, адилеттүү эмгек кылган Ольга Петровнаны узатуу кечесинин расмий бөлүгү ишканада, экинчи коштошуу бөлүмү Дурдана кафесинде өтөрүн белгиледи. Кадырдын эң алгачкы иш күнү ардактуу ардагерди узатуу иш чарасынын сценарийин иштеп чыгуусу менен башталды. 25 жыл билим тармагында окумуштуулук даражасы менен Тараздын финансылык техникумунда ат көтөргүс эмгек жасады. Кыргыз-казак филология илимдеринин кандидаты, мыкты педагог, мыкты тарбиячы Кадыр агайды эмгек жамааты, билим берүү министрлиги эч ак эле билим берүүгө, жаштарды адеп ахлактуулукка тарбиялоодогу эмгегин сыйлап, Казак Республикасынын билим берүү отличниги төш белгисин ыйгарышкан. Уюштуруучулук иш тажрыйбасы мол, билим казынасынан алган куржуну ар түрдүү асыл ой берметтерине толгон Кадыр агайды Дурдана кийим тигүү чакан фабрикасы да кучагын жайып тосуп алды. Ольга Петровнаны узатуудагы иш-чара эң жогорку деңгээлде өттү. Тараздын телекөрсөтүүлөрүнөн журналисттер, кабарчылар, Мүзүр атанын чакыруусу боюнча эстрада ырчылары, төкмө акындар Ольга Петровнанын ишмердүүлүгүн даңкташып, көзүнөн жаш алдырып, толкундантып, жан дүйнөсүн майрам кылып узатышты. Ольга Петровна Мүзүрдүн жана үй бүлөсүн жашоодо чанда гана жаралуучу адамдар деп белгиледи. Башында 5 кыз менен ишкана ачкан болсо, азыркы учурда 70тен ашык жумушчуну иш менен камсыз кылып, кезеги менен жарымынан көбүн үйлүү жайлуу кылып, тамаша чаптырып, аялы жокко аял, күйөөсү жокко күйөө таап берди деп жарым саатка жакын толкуп ташып, төгүлүп, жайнап турду. Ошону менен бирге кайрымдуулук иштериндеги ар түрдүү эмгектерин атап, балдар үйүнө, карылар үйүнө жыл сайын жардам көрсөтүлүп жаткандыгын айгинеледи. Ольга Петровнага Митсубитси автоунаасынын ачкычын тапшыруу узатуу кеченин эң маанилүү кульминациясы болду. Көп жылдык үзүрлүү эмгегин Мүзүр жана коллективи биргелешип, баалуу белек менен баалашып, кең Россияга кетип аткан Ольга эженин жүрөгүнө унутулгус сый-урмат калтырышты. Бул иш-чарадан кийин да Дурдана абдан чарчады. Дурдана тырп этпей уйкуга кетти. Шамил ары оонап, бери оонап жатып көпкө уктай албады. Дурдананын телефонуна тынбай эле маалымат келип жаткандай болду. Эмнеси болсо да төркүн жагы тынч болсо экен, деп Дурдананын WhatsApp'ын ачып, самаган кайнисинин «Апче, сагындым, качан келесиз? Мага эжемдер велосипед алып бербей жатат. Жездеме айтыңызчы, шарты болсо алып берип турсун. Анан фасоль кымбат баа болгондо эжемдер беришет», деп жазып ийиптир. Шамил ага «Мейли күчүгүм», деп Дурдананын сөзү менен баштап, «Сага жездең алып берет», деп СМС жазып жиберди. Телефонун ары коеюн деп жатып, бир нерсе көрүп калгандай үңүлө карап калды. Баягы Мадина кызы ооруган күнкү окуяны, кудум эле аны эркелетип кучактап тургандай сүрөтүн көрүп, бир саамга нес боло түштү. Жини кайнаганда сыртка чыгып чылым чекмеyi бар. 2 чылымды катар-катар чекти да, бөлмөсүндө уктап жаткан Дурдананы мелтиреп карап отуруп,
чачтарынан сылап, жүзүнөн жыттап, ушунчалык жүрөгү эзилип, ошол учурдагы Дурдананын ордуна өзүн коюп, жубайынын токтоолугуна, сабырдуулугуна баа берди. Ушундай жарга туш болгонуна жаратканга миң ирет алкыш айтып уйкуга көчүлдү. Дүрт салып келе жаткан алыстан аргымак минген сулуу Дурданам, добул басым жүрөгүмдүн кагышы, жашоомдогу жыргалымсың Дурданам. Ар мезгилде аруланып айланам, дүйнөм сулуу, сени менен Дурданам. Дүрбү салып карай берем тереңим, сырдуусуң, кызыгымсың Дурданам. Кыргызымдын кымбаттыгы өзүңдө, кыйындыгың кыйыр айткан сөзүңдө. Сөзүң берчи, өрттөбөчү сезимди, сепил курба сезимдердин төрүнө. Шамил күндөгүдөй эле Дурдананы ойготпостон ата энесин алып ишканага кетишти. Бала кезинен сергек Дурдана алар кеткенден көп убай эле ойгонуп, үй ичин желдетип, майда барат жумуштар менен алек болду. Декабрь айынын алгачкы күнү караандай суугун берип, түш оогондо ызгаары ышкырып келди. Жүрөгү айланган, көңүлү азган, талгактык айлар өтүп, кыш келбей жатып эле Дурдана жаздын жаркырап келишин күтүп, эртерээк көз жарып алсам, Шамил экөөбүз ортобузга алып жыттап жатсак, кимибизге окшош наристе төрөлөт болду экен. Эркек бала төрөсөм го, ал эми Шамил биринчиси кыз болсо экен деп жүрөт. Кудайдын каалоосу да, эмне болсо да 12 мүчөсү аман, ыйлак эмес ымыркай төрөйүнчү, деп таттуу кыялдарга батып, үй ичин ирээттеп тазалады. Негедир бат эле чарчап калганын сезип, телефонун кармап, диванга жаңы эле отурганында сырттагы дарбазанын коңгуроосу кагылды. Дарбазанын эшигин ачаар замат кайынсиңдиси Фарида шашып пушуп, өң алеттен кетип кирип келди. Жеңе, телефонумду да албай калыпмын. Жагымсыз кабар менен келдим. Күйөөм казиного барып жүрөт экен. Стодон машина оңдодум, кеч бүттүм деп эле кеч келчи да. Өткөндө эле машинамдын мотору жарабай калды. Шаймандарды алышым керек деп килейген торпокту саткан болчу. Анан түнгө чейин оңдодум деп ошол күнү жарым түндө келген. Арадан бир жума өтпөй кече күнү машинасы жок, түндө такси менен келиптир. Өзү болсо мас, эртең менен туруп ыйлап атат. Ата энем билбесин, Фарид. Аларга мен 600 000 теңгеге утулуп калдым. Теңгени таап кел, же машинаңды калтырып кет. Эгер таап келсең, машинаңды айдап кетесиң деп жолго салыптыр. Алмаз вообще жинди болгондой отурат, башын кучактап. Ата энебиз билсе точно давление болушат. Фарид, болор иш болуптур. Эми кандай кылып машинаны аласыңар? Ал машина 600 000ден 2 эсе кымбат машина да. Мотору да жаңы. Азыр бузулбаш керек болчу менимче. Жеңе, сиз эч кимге айтпай, ошол сумманы таап берип туруңуз. Алмаз сизге бир айдын ичинде таап берет. Ато ата энебиз угуп калса, үйдө чоң скандал болот. Сиздин счетуңузда миллиондор бар да. Бирок сиз эч ойлонбой эле коюңуз. Мага ишениңиз. Мен Алмазга бир айдын ичинде таптырам. Фарид, а неге мен эч кимге айтпашым керек? Жок дегенде Шамилге айтпайлыбы? Албетте менин счетумда каражатым бар. Кептин баары анда эмес да. Кеп сен эч кимге айтпаңыз дегениңде болуп атпайбы? Жеңе, Шамил да билбеши керек. Мен аны 5 колдой билем. Ал сразу эле развод бер деп чыгат. Мен Алмазды жакшы көрөм. Андан кетким келбейт. Сиз эле бир ай дымыңызды чыгарбай турсаңыз эле, ошол сумманын ордуна салабыз, деп Фарида жаны ала калбай жеңесине жалдырап, көзүнө жаш кылгыртып, боорукер Дурдананы көнүгүү аргасыз кылды. Ар ойлонуп, бер ойлонуп, өз кайынсиңдим үчүн тобокел, бир жакшылык кылайын. Ата энеси да оорукчан кишилер, саан уйларын сатып, аларды давление кылып өлтүрө электе кайрылышып турайын, деп чечкиндүү кадамга бараарына Кудайдын кечирим сурап, машинасын сыбызгыта айдап, Дурдана Фариданын өтүнүчүн аткаруу үчүн Тараздагы Энергобанкка бара жатты. Фарида Алмаздын колуна теңгесин тапшырып, мен да барайынчы деген сунушун айтып, күйөөсүн көндүрө албады. Көз ойноктоп, жанын коёр жер таппаган кишидей теңгени алып жатып, буйруса сенин жеңеңен кутулам деген сөздү айта албады. Ал ишке аялдар аралашпайт, деди да, бут кийимин кийип чыгып баратып, казинодогулар керек болсо, сенин мис сулуу келинчегиңди да утуп алабыз дебедиби, деп камырабай сүйлөп кеткени Фариданын эсине эки кылды. Кызын кучактаган бойдон нестей катып,
Аз күндүн ичинде эле күйөөсүнүн эки жүздүү адамдай көз карашы, шуулдаган жүрүм туруму, теңгени алып чыгып баратып айткан сөзү жүрөгүнө октой тийди. Фарида төркүнүнө баргычакты бир айдын ичинде таап берем деп 1000 кайталап айткан сөзү теңге колуна тийгенден кийин эртеби кечпи кутулармын деп койгонго да жарабай, өйдө төмөндөрүп айткан кебине баскан турган сайын жини кайнап, машинасында кайтарып келбечүдөй кечке маанайы чөктү. Шамил ата-энеси жумуштан ар дайым көңүлдүү келишет. Дурданадан бири буюмун, бири кийим кечесин сурап эле кечке Дана деген үндөр жаңырат. Ал эми Дурдана кайынсиңдисине бир этек теңгени алып берип коюп, күйөө баласынын иши оңолуп кетсе экен. Фарида байкуш аны кандай сүйөт, бетин көгөртсө да, жан дүйнөсүн оорутса да, андан ажырабайм дейт го. Аман эсен машинасын алса экен. Кудай мени кечир, ата, апа, Шамил, мен Фаридке жакшылык кылайын дедим, деп алар эч нерседен бейкапар Дурдананын тамагын ичип отурганында маңдайында санаа тартып отурган келини жараткандан жакшылык тилеп, ичинен сызып, жегени желим, ичкени ириң болуп отурду. Фарида ал күнү түнү менен күйөөсүн күтүп уктаган жок. Ата-энеси машина оңдоп бүтпөй калганго, кийинки күндөрү түнү менен иштей турган болду. Же кыйратып тапкан пулу жок, үй жайдан безип, элдин балдары талагы иштеп эле кыштык камын көрүп, кычыраган суукта тынч эле үйүндө мал-келин карап отурушат. А биздики кышы жай ушинтип жүргөн, деп атасы жүрөгү сезгендей көбүрөөк күңүрөп кейиди. Эне байкуш баласын кайерде жаман нерсеге жолотчу эле. Абышкасына карап, эмне эле наалып атасың? Алда катын баласын карайын, ата-энемди багайын деп жүрү да. Темир кармаган эле оңой бекен. Бирөө таза бузулган жараксыз машинесин алып келет. Бирөөсү да шала ботосу чыккан машинасын сүйрөп келет. Өзүнүн машинасын өзү оңдоп алганына рахмат айт. Үйдүн тирилигин фая кылып атат. Сен 3-4 аркандап эле жүрө бер, наалый бербей, деп абышкасынын оозун жаап койду. Фарида үндөбөстөн тамагын берип, төшөгүн салып, кайненесине кошулуп келип калар, күн да сууп кетти го, демиш болду. Кызы менен бөлмөсүнө кирип, кирпик какпай күтүп отуруп, түн жарымда уктап кетти. Эртең менен ойгонуп эле бош жаткан төшөгүн карап, ою оңго, санаасы санга бөлүндү. Дурдана жеңесин да ойлоп, эми кандай күн болор экен? Эмнеге далбастап бардым? Ата-энеси билсе билип, урушса урушуп, бир-эки кара малын сатып бермек да. Аларга деле баласынын тынч мындан ары жүргөнү керек эле го. Бирок алар билбейт да, анын кандай жолдо жүргөнүн. Энеси укса деги эле ооруп калмак. Себеби баласын кара жанын карт уруп иштеп жүрү деп ойлоп атпайбы? О Кудай, күйөөмдү жаман жолдон чыгар. Алмаз, аман эсенсиңби? Эмнеге телефонуңду өчүрүп коесуң? Алмаз, неге ушундай кылдың? Анчалык эмне жетпей барат деле. Уйлардын сүттөрү, ата-энеңдин пенсиясы деле өлтүрбөйт эле го. Кимден кем болдук, Алмаз, деп өзү менен өзү сүйлөшүп жатканында көз жашын арчып атып байкап калды. Кыштын узак түнү, саат 6:30 машинанын үнү кулуп, Фарида сыртка атып чыкты. Алмаз экен. Жүрөгү жарыла сүйүнүп, дарбазаны ачып, күйөөсү өлүп кайра тирилип келгендей жакасын кармап, Кудайга жалынып, үйүнө чуркап кирип, тамагын ысытып, дасторконун жайып, Алмаз кирип келгенде мойнуна сыла калып, Алмаз бүттүбү? Айтчы, Алмаз. Ооба, Фарид. Алмаз тамактан суунуп, шаша-буша артынан бирөө кубалап келаткандай, көздөр алаңдап, чайын ысык-ысык уурдап, эч кандай кеп сөзү жок. Үйдөгү ата-эне, мал-сал, кичинекей кызы жөнүндө мурдагыдай күлүмсүрөп суроо салган Алмаз башка адам кейпин кийгендей, суйкайып отурган сулуусу менен да иши жок. Оми, деди да, бөлмөсүнө кирип, кийимин чечинбестен сулк эле кулады. Артынан кирген Фарида жанында шалпайып отурду да, Алмаз, эмне унчукпайсың? Эң негизгиси, машинаны алдың. Эми акырындап жеңеме бөлүп берсең деле болот. Айтор төрөп алганымча счёттогу акчамды толуктап койсом болду дейт. Эмне ошо сенин миллионер жеңең ошо болбогон теңгеге карап калыптырбы? Алар күнүгө миллион таап жатышат. Төрөгөндөн кийин алса болбойт бекен? Азыр кыш, ремонт аз болуп жатат. Алмаз, сен мага бир айда кутулам дебедиңби? Мен жеңеме ошентип убада бердим. Алар миллион тапса,
Жума сайын жумушчуларга айлык төлөп атат. Кирешеден да чыгашасы көп. Мен билем го алардын чыгашасын. Фарида байкуш өзү дикилдеп чуркап барып, күйөөсүн ошондогу башын кучактап ыйлаганын, иши бүткөн соң тетиреленип сүйлөп атканына заманасы куурулду. Көмкөрөсүнөн жатып, кайын журтун миллионер деп, дагы ар кайсыны сүйлөп аткан Алмаз ордунан ыргып турду да курткасынын чөнтөгүнөн пачка теңгелерди Фариданын астына ыргытып, мына сага акча элеби? Өлүп баратасыңбы? Мына сага. Көчүгүңө да тыгып ал, деп эки көзү аңтарылып жиндей баштаганда, алар жаткан бөлмөнүн эшигин тарс ачып, таягы менен атасы кирип келди да адатынча башы көзүнө чапкылап: «Эй, акмак, айдай жүздүү келинге кол көтөрдүң, мейли дедик. Түндө үйгө келбейсиң, мейли дедик. Үйдөн бир чырпык албайсың, мейли дедик. Үйгө бир тоголок чай алып келбейсиң. Мен билгени 4 ай болду. Сен кимсиң ошончолук? Мен бардык сөзүңдү уктум. Мынабу арам акчаларыңды чогулт да, ойногон жериңе алып бар. Мынабу энең сага болушуп жүрүп кылган иши», деп жанында өң алеттен кетип турган кемпирине да таягын кезеп, калчылдап титиреп, Фариданын жанына басып барды да: «Эми ушу келинге асыла турган болсоң, топурагыңды түйүп берем. Сендей баланын баарынан жогу. Кайын журтуң миллионер болсо, ошончолук мээнет кылып, маңдай тери менен түнү күнү иштеп атат. Канча кишиге жумуш орун берип, канча кишинин батасын алып жатат. Бүгүндөн баштап машинаңды айдабайсың. Үйдө бол, малды кара. Фариданын жанында бол, уктуңбу? Эгер укпасаң, келбе үйгө», деп башын жерге салып отурган баласына үнү каргылданып, кыйкырып отуруп, тамагы бүтүп калды кары кишинин. Мүзүр түнү менен уйкусу качып, түн ортосунда ойгонгон бойдон уктай алган жок. Түшүндө Фарида кызы бир бөтөлкө аракты бөтөлкөсү менен ичип отурган экен. Бир учурда Дурдана бир идишке кулпунай, жүзүм толтуруп, арак ичип аткан Фариданын алдына коюп, кайынсиңдисинин чачылган чачтарын өрүп атканын көрдү. Чоң энеси түштү абдан жооруч эле. Бир айтканы эсинде: «Арак ачуу күйүттүн, азаптын, арамдыктын белгисин билдирет» дегени. Эмнеси болсо да кызым кырсыктан ары, оорудан ары болсо экен. Буйруса таң атканда эле Кыргызстанга жөнөйүнчү, деп көңүлү жай алып жата албай, кыш айынын алгачкы жааган пахтадан жумшак аппак карын күрөп, таза абадан кере жутуп дем алып, көз алдынан түнкү түшү кетпей жүрөгүн өйдү. Шамил апасы менен күндөгүдөй эле ишканага кетишти. Атасы негедир Фаридага бараарын жашырып: «Бүгүн эс алгым келип турат. Бул жуманын айлыгы даяр болуп калды. Өзүңөр эле иштеп келгиле», деп сыртка чыгып, колуна кайрадан күрөгүн, шыпыргысын алып, коро тазаламыш болуп жүрдү. Качан гана Шамил машинесин жүргүзүп кеткенинде Мүзүрда машинасын от алдырып койду. Кайнатасынын эс алайынчы бүгүн деген сөзүн уккан Дурдана эс алган күнү өздөрүнүн чоң мончосуна түшүп келчү эле деп атасынын кийим кечесин, аны мунусун даярдап койду. Мүзүр өз бөлмөсүнө кирип көпкө чыкпай, бир топтон кийин сыйга кийчү кийимдерин кийип, алдынан чыккан кичинекей небересин өөп жыттады да, келинине шаар жака чыгып келерин айтып, кызы Фариданы көргөнчө ашыгып жөнөдү. Дурдана да үй ичин иреттей салып, кайынсиңдисинин «Райондук больницада жатам, келип кетиңиз. Суранам, үйдөгүлөр билбей эле койсун» деген маалыматынан кабардар болуп, эртең менен алар жумушка кетер замат бараарын билдирген эле. Бат-бат кыймылдап, кызын кийиндире салып, ою бир жерде болбой, ар кимиси алып жүрчү короонун, үйдүн ачкычтарын алып, машинасын зуулдаткан бойдон жарым саатка жетпей, казак-кыргызды бөлүп турган Айша биби постуна кирип барды. Ошол убакта Мүзүр документтер ишканада калып, ал жактан чыкканча арадан бир сааттык убакыт өттү. Оюнан жамандык гана кетпей, кызым, неберем аман болсо экен. Өткөндө үйгө келгенинде Фариттин такыр маанайы жок болчу. Эми кызым менен ачык сүйлөшөм. Ал көп нерсе жашырып жүрөт бизден. Себеби биз анын проблемасын уккубуз келбейт. Фарит, эми мен сен жактык болом, карагым. Атаң сага көңүл бөлбөй койбодубу? Кечир, Фарит. Жок, Кудай сактасын. Неге эле мындай ойлор башыма келип атат? Буйруса баратам, кызым. Ар кандай ойлорго чулганып отуруп, чек арага жеткени да көз ачып жумуп кирип баргандай эле болду. Каттоодон өтүп аткан эл аз болгондуктан тез эле кыргыз тарапка өтүп баратып,
Кезек күтүп турган күрт улуттагы аялдардын алдында Дурдана кызы менен турганын байкады. Кезеги жеткен Дурдана кызын жетелеген бойдон машинасын зуулдата айдап чек арадан чыгып баратты. Эртең менен эч нерседен камырабай чай даярдап, идишин жууп жүргөн Дурдананын чек арадан шашып жүргөн жүрүшү кайнатасынын жүрөгүн түшүргөндөй эле болду. Себеби келини төркүнүнө барарын алгач Шамилге, ата-энесине билдирчү. Деги эле кызыма бир нерсе болсо керек, ал жеңесине гана айтса керек, деп Дурдананын артынан кууп айдап жетпей баратты. Дурдана Фариданын айылынан өтүп, райондун борборуна баратты. Келинин артынан сая түшкөн мүзүрдүн заматта кан басымы көтөрүлүп, өзүн оор сезип, сыбызгыта айдаган келини райондук оорукананын оозуна барып токтогондо Дурданага телефон чалды. Дана айланайын, эмне болду? Эч нерсе болгон жок, ата. Дана, арт жагыңды карачы. Дурдана арт жагындагы кайнатасынын машинасын көрүп, тили буулуп калган немедей селейип, ордунан жылбай, кызы чоң атасы жакка чуркаганда гана машинасынан чыкпай отурган кайнатасынын жанына басып келип, заматта уктап кеткен өңдү кайнатасынын өңүн көрүп эси чыкты. Эшигин дали ачпайт. Дурдананын бүткөн бою муздап калтырап кетти. Кудай жалгап машинасы ачык экен. Кайнатасы: Дана, врачты чакыр, деп мүзүр араң гана сүйлөгөнгө дарманы келди. Ал учурда Фариданын 2 айлык баласы боюнан түшүп, райондук ооруканада жаткан эле. Буга чейин Фарида 1,5 жаш кызын эмчектен чыгарары менен көтөрүп калганын күйөөсүнөн башка эч кимге айткан эмес. Мүзүр Асмолколдон 1-2 алган соң өзүнө келип эс ала түштү. Дурдана карбаластап, бирде Фаридага, бирде кайнатасына чуркап, доктурлар эмне керек десе баарын таап келип, экөө тең мурунку калыбына келгенден кийин Шамилге кабарлады. Заматта учуп күйүп ооруканага жетип келген Шамил кычыраган кыштын күнүндө курсагын томпойтуп алып, атасы, карындашы үчүн жааны алгалы тызылдап жүргөн жубайын аяп да, бир эсеп өзүнүн чечкиндүүлүгү менен жыйынтык чыгара иш кыла бергенине, тобокелчилигине таң берип, койнунда жаткан аялынын сырдуулугуна, амал көйлөгүнө акылы жетпей, айтор Дурдана үй бүлөсү үчүн жакшылык гана кылып жүргөнүнө чексиз ыраазы болду. Жубайын көп убакыттан бери көрбөгөндөй, ал отурган жакты улам карап, ага болгон сүйүүсү ого бетер күчөп, атасынын машинасын жайлата айдап ойлонуп баратты. Фарида тууралуу, анын күйөөсү тууралуу болуп өткөн окуянын чоо жайын түшүндүрүп, Шамил оорукана жакка келатканда атасы экөөнүн ден соолугу жакшы экенин айтып, күйөөсүн сабырдуу болуусун суранган. Жолдо келе жатып, Шамилдин жанында отурган мүзүр аялы Марияга эч нерсе билдирбөөнү өтүнүп, Дурданага ыраазычылыгын билдирип келди. Бала чагынан эле үй бүлө, жакын адамдардын кымбаттыгы, орду толугусу экенин Дурдана эң жакшы түшүнөт. Ар дайым атасынын жаш кеткенине, кичинекей Самагандын, эгиз сиңдилеринин ата мээримине куса болуп чоңойгонуна өкүнүп келет. Ошондо да Кудайга шүгүрчүлүк айтып, жалгызбой апасынын кайратын, өмүрүн тилейт. Кайната кайненеси келинге эмес, кызына күйгөндөй күйүп, ар качандыр Дурдананын көзү менен айланып келгени Шамил экөөнүн анча-мынча ортодогу таарыныштарын жууп тургандай. Алардын бири-бирине болгон таарынычы кызганычтын айынан жаралат. Жакын арада эле күйөөсү Россияда иштеп каза болгон ишканадагы эң сулуу келиндердин бири Махабат кеч айыга турган ооруга чалдыгып, төркүн жагында ата-энеси жок, же кайын журтунда кызына каралаша турган күйүмдүү эч кимиси жок болгондуктан 1,5 жашар кызын Дурдана убактылуу багып турайын дегенине үй бүлөсү каршы болгон жок. Махабат Анкарага дарыланганы кетти. Ишканадагы жумушчулар Шамил абдан чоң жардам беришти. Кичинекей Раяна мүзүрдүн үй бүлөсүнө, өзгөчө Дурданага тез көнүп кетти. Бирөөлөр бул кайсы кыз, жээнби деп сурагандарга мүзүр да, Мария да биздин неберебиз дешип, кызыктар адамдарга табышмак ой калтырышат. Раянанын түндө уйкусу тынч, тамакты жакшы ичет, горшокко отурарын да алдын ала билдирген, тили таттуу, сүйгүнчүктүү бөбөк. Бир үйдү шаңга бөлөп, кечинде тамактанып отурганда баарын күлдүрөт. Дурдана экөө калганда бир кездеги бийчи кыздардын тобун жетектеген тажрыйбасын колдонуп, музыка коюп алып Раянаны бийлетет.
Эх өмүр, ар кимге ар кандай тагдырды тартуу кылган, атың кымбат, пенделердин жашоодогу ыйыгысың. Кээ бирөө узак жашап, жашоонун даамын сезбей карыса, кээ бирөө кыска өмүрдө өтөлгөлүү эмгек жасап, артындагы урпагына жакшы изин белек кылып кеткендери бар. Мүзүр атанын жашоодогу максаты дүнүйө, байлык чогултуу эмес. Парасаттуу жашап, өз жакындарынан тышкары муктаж адамдарга, оорукчан майыптарга колунан келишинче жардам көрсөтүп, жараткандын ыраазычылыгын алуу. Анын тарбиясын көргөн уул кыздары да дал өзүндөй. Кымбат кийим кийип, ичпегенди ичип, көрбөгөн жерди көрүп жүрүшсө да, колундагы тыйынына сарамжалдуу, текеберлик, ташбоордук же көрө албастыктын кыпындай да белгиси жок. Дурданада капчыгы калың болгону менен чаптанып кийинип, шаан шөкөттөн калбай жүргөн келиндерден эмес. Фариданын боюнан түшүп калганы коңшусунун келини ооруканада иштегендиктен колу коңшуларга угулуп калды. Алмаз өзүн күнөөлүү сезип, үйүнөн чыкпай, мал келин карашып, Дурданага жарым-жартылай жардам беримишетип, суукта машина оңдоочу жайына бара албай калды. Бала деген мээрим төккөн адамдар кыктап, бат эле көнүшүп кетет тура. Махабат жөнүндө да биргиштеген кыз келиндер ушак аяң таратып, Шамил тымызын жакшы көрөт, айлыкты да жакшы төлөп берет, болбосо биз катары иштейт деп кеп кылышып, алайын кептер Дурданага чейин жеткен. Сабырдуу Дурдана жалгыз бой энелерге, үй жайы жокторго Шамил, кайнатасы ар дайым жардам берип келгенин билгендиктен күйөөсүнө ооз ачып, тиш жарган эмес. Ал эми Шамилдин кызганычы ар убак кандай жагдай болбосун күч алып, деги эле Дурданага кол көтөрбөгөнү менен курч кеп сөзү менен катуу тиймеи бар. Сүйгөн жарынын ичкиликке жакын эмес экенин билсе да, кээ бир майрамдарда коллегалары менен бир дасторкондо жакшы каалоо тилек билдирип, стакан кармап койгон үчүн да тамашага салымыш болуп, мен туулган күнүмдө бир бөтөлкөнү жалгыз өзүң ичесиң, деп Дурдана ичип кызуу болуп үйүнө келгендей, же бир аялдардай ичип алып бийлеп, тайраңдап кеткендей сез көрсөтмөйү бар. Күйөөсүнүн оталып, жалындап кете турганын билип калган Дурдана ошондой кырдаалды токтоолугу, назиктиги менен жеңет. Майрам кечелерде Шамил андан көзүн албай, ар бир кыймылына көңүл бурганын да Дурдана сезбей койбойт. Кичинекей Раяна Мүзүрдүн үй бүлөсүндө өз үйүндө жүргөндөй эркелеп, өз энесин эсинен чыгарып койду. Кээ күнү Шамил менен Дурдананын койнуна жатса, кээ бир күнү Мүзүрдүн койнуна жатып уктап калып, түн ичинде темтеңдеп Дурдананы издеп келет. Адам баласынын пешенесиндеги тагдыры эч кандай наалат, дооматтага арта албайсың. Раянанын апасы Махабат Туркияда дарыланып, аталаш бир тууганы ары чуркап, бери чуркап, жакынкы туугандарынан да тыйын тыпыр чогултуп, мээсиндеги залалсыз шикти кыйын деген нейрохирургдар таап алдырды. Кызынын багынын операциясы ийгиликтүү өтүп, доктурлар 6 айга чейин төшөктө тынч жатуусун, тамакты мүнөздөй ичүүсүн көзөмөл кылууну сунуштады. Кычыраган кыштын күндөрүндө, узун аяздуу түндөрүндө Дурдана көп убактысын Раяна кыз менен өткөрдү. Мен бирөө уктап жаткан наристени карап жатып, о Кудай, наристени жетим кыла көрбө, баланы энесинен ажырата көрбө. Махабат, эрте айыгып кел. Жаратканым, шыпааңды аяба, деп Кудайга жалынат. Уктап жатканда кимдир бирөөгө таарынгандай, кимдир бирөөнү сагынгандай укташы Дурданага абдан аянычтуу көрүнөт. Жаркырап жаз да келди. Дурдананын отуруп турушу оор тартып, түнкүсүн ары оонап, бери оонап кыйналып уктай турган болду. Шамил курсагына кулагын төшөп, аябай тентек окшойт, тээп атат го, тепкенде ичиң ооруйбу? Деп ар кандай суроолорун берип, Дурдананын жүзүнө күлкү тартуулайт. Күндөрдүн биринде төрөттөн калды деген Сауле эжесинин да боюнда бар экенин угуп, Дурдана абдан сүйүндү. Өз араң басып жүрсө да, ишканага барып, Сауле эжесинин өз оозунан жакшы кабар укканына жетине албай кубанды. Кечинде үй бүлөсүнө тамак берип жатып да, кайната кайненесине сүйүнчүлөп, аларды да кубандырды Дурдана.